уйдун чычкан богунан ысык алып, жаз келген турбайбы деп чыгып алган байчекейди көрүп атасыздар туугандар. Туугандар, жакшы жаңылыгым бар. Эртең 13 январда Баткенде драм театрда Халветес жана Юзеф Оштун уюштурган тамчылатып сугаруу боюнча бекер семинары бар. Бекер жагат эмеспи? Туугандар, жылдан жылга заманда жылдан жылга баягы инструменттер өзгөрүп атат да. Технология өзгөрүп атат. Тамчылатып сугарууда дагы жагын технологиялар кирип атат. Мына ушул менин кайрак жеримде бир катарда 40 көчөт бар. Ошол бир көчөткө жеткен суу тамчылатканда 40 көчөткө жетип атат. Демек 40 эсе экономдуу болот экен. Туугандар, мына ушундай жылдан жылга жыл катал болуп ысык болуп келатат. Тамчылатып сугаруу аркылуу сиздер ошол жерде мастер-классты уксаңыздар, более-менее жакшыраак, тагыраак коесуздар. Ал жерде тамчылатып сугаруу, анын системалары, фильтрлөө, көл салуу, канчага жетет, канчада бир берип туруш керек, ошол боюнча жакшы сабактар болот. Андан кийин 15 январда өзгөндө өтөт, андан кийин Жалал Абадка барат. Мен экранга номерлерин коюп коем, ошол номерлерге байланышып, барып катышып келсеңиздер болот. Азыр мына ушул бак уже мына чоңоюп эле калган бак. 6 жылдык болуп калды. Тамчылатып сугаруу менен чоңоюп жаткан гилас бак. Мына ушундай тамчылаткычтар коюлган. Мына ошентип сууну тежемдөө аркылуу чоң бактарды кылганга болот. Эгер сиздерге көл керек болсо, тамчылатып сугаргычтарды өзүм коем десеңиздер, же үйрөнөм десеңиздер, азыр жылдан жылга технология өзгөрүп атат. Биз мурда шланга менен койгон болсок, азыр лента менен бакка да коюп атышат. Анан бир тамчылаткыч коюп атсак, анан жылдан жылга көйтүп 2-ден 3-төн көйтүп атпайбызбы? Аларда бүтүндөй 40 см, 50 см аралыкта 2 лента менен жаңы технология менен коюп атышат. Ал арзандатышат. Экономдуу дагы жерди тегиз ындай алат. Мындайча айтканда көчөт үчүн жакшы шартты түзүп бере алат. Ошон үчүн туугандар, баарыңыздарды чакырам, келип ошол жерде үйрөнүп, кечке чейин ошол жерде кофе брейк болот, үйрөтүшөт, сабак болот, жакшылап ошол жерде келип үйрөнүп кетсеңиздер болот. Эч болбойт дегенде тамчылаткычтарды ким коюп берет? Ошолорду көрөсүздөр, ошолор менен таанышасыздар, ошолордон сабак аласыздар. Анан каяктан алсак болот, каяктан жардам алсак болот, эмне кылсак болот, жол жобосун бүт ошол жерде окутушат, үйрөтүшөт. Келип катышып кетиңиздер туугандар. Тынч аман болуңуздар.